20 сентябрь Борбор калабыз Бишкекте кендо боюнча Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Россия, Кытай, Корея жана Япония катышкан эл аралык деңгээлдеги Манаскеп аттуу алгачкы турнир өтүүдө. Бул турнирге жалпысынан 50 катышуучу катышып, бул турнир 2 күнгө созулмакчы. Ал эми 23 сентябрь күнү Япониядан келген атайын машыктыруучулар кендо боюнча спортчуларга атайын мастер-класс өткөрмөкчү. Кендо отормодо кылычтын жолу дегенди билдирет. Япониянын самурай доорунан терең тамыр тартат. Ал салттуу кармаш өнөрлөрүнүн негизинде калыптанып, 20-кылымда физикалык жана руханий тарбиянын жолу катары популярдуу болуп калган. На данное мероприятие были приглашены гости. Бул иш-чарага Япониядан, Түштүк Кореядан, Өзбекстандан, Казакстандан, андан тышкары Орусиядан да спортчулар келишти. Учурда жүрүп жаткан турнир 18 жашка чейинки жаштар арасындагы мелдеш. Мындан кийинки беттештер 18 жаштан жогорку спортчулар үчүн болот. Ал эми эртең профессионалдык мелдеш өткөрүлөт. Мелдеш бизде 20 жана 21 сентябрга 2 күнгө пландалган. Жекшемби күнү Япониядан келген машыктыруучулар менен биргеликте мастер-класс өтүүнү пландап жатабыз. Бардык Кыргызстандын жарандарын жана Бишкек шаарынын конокторун кендо боюнча Манаскап аттуу турнирге күбө болуп кетүүгө чакырабыз. Кендонун философиясы урматтоо, тартип жана өзүн-өзү өнүктүрүүгө негизделген. Иш-чаралар катышуучуларга кармаш техникасын гана үйрөтпөстөн, ички тынчтыкка да үйрөтөт. Бул аларга күнүмдүк жашоодо жардам берет. Кендо физикалык даярдыкты жана ички абалды башкара билүүнү талап кылат. Спортчулар атайын кылычтарды бамбук же жыгачтан колдонушат. Бул жаракат алуунун коркунучун минималдаштырат. Бүгүнкү майрамдык иш-чараны белгилеп айткым келип турат. Анткени Кыргызстанда эл аралык деңгээлдеги кендо боюнча турнир өтүүдө. PSN Group Limited компаниясы бүгүн өтүп жаткан эл аралык турнирдин демөөрчүсү. Мындай спорттук иш-чарага катышып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Жана мындан ары да Кыргызстанда кендо сыяктуу спорт түрлөрүн өнүктүрүүгө салымыбызды кошкубуз келет. Такой вид спорта, как в кендо в Кыргызстане. Кендо спорт эмес, жашоо образы. Бул жерде эмоцияларды контролдоону жана кыйынчылыктарды жеңүүнү үйрөнүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул тууралуу казакстандык спортчу айтып берди. Негизи кесибим боюнча дарыгермин. Будаканга Алматыдагы жумушума барсам, кендо боюнча сабактар өтүлүп жаткан экен. Мага башында түшүнүксүз болуп жатты. Бирок өзүмдү сынап көрүүнү чечтим. Бул спортто аял болсун, эркек болсун баары бирдей. Алар каалаган убагында, каалагандай күрөшө алышат. Кендодо хай-текте кыздар үчүн да өзүнчө сабактар өтүлөт. Кендо кыздарга эч кимден коркпоо керектигин түшүнүүгө жакшы жардам берет. Азыркы учурда бул нерсе өтө маанилүү деп эсептейм. Ар бир аял заты өзүн коргоону билиши керек. Аракеттерибиз абдан чоң. Албетте, бул нерсеге жетекчилик, спорт министрлиги жана биздин спортчулардын демилгеси жардам берип келет. Бул спорт түрү Орто Азия мамлекеттери үчүн өзгөчө болуп саналат. Ошол эле убакта кендо жаштарда туруктуулукту жана өзүнө болгон ишенимди арттырып, улууларга болгон сый урматын өстүрөт. Кендо Кыргызстанда жаңыдан кубач чайып өнүгүп келе жаткан спорт түрү. Бирок кендого кызыккан жашөспүрүмдөрдүн саны күндөн күнгө өсүп жатканын Кыргызстандын кендо боюнча федерациясы статистика менен бөлүшкөн. Албетте, кендонун бизде да башка өлкөлөрдөгүдөй эле өнүгүп, чемпиондордун жаралышына тилектешпиз.